Бүгүнкү көрсөтүүдө Баткен районундагы Мурат Салихов атындагы орто мектебинин таланттуу окуучусу Аида Жаанбаеванын өнөрү менен бөлүшөбүз. Биз менен бирге болгула. Саламатсызбы? Алгач өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз. Саламатсызбы? Мен аты жөнүм Жаанбаева Аида. 17 жаштамын. Азыркы учурда Мурат Салихов атындагы орто мектебинде 11-класста окуймун. Үй бүлөдө 4 бир тууганбыз. 4 бир туугандын эң кичүүсү. Жалгыз кызмын. Сиз комуз ойнойт деп качандан бери алектенесиз? Мен негизинен эле кичинекей кезимден комуз менен ойнойм. Комузду 5 жыл окудум. 5 жыл окуп, азыркы учурда диплом алып аяктагам. Комуз чертип калууңузга ким себепкер болду? Биздин үй бүлөдөн эч кандай комуз черткен инсан жок. Көбүнчө көчөдө көргөн адамдарымды, комуз көтөрүп кеткен адамдарымдан суктануу менен карачумун. Ошолорду көрүп, өзүм дагы ыргашыгым бар болгондуктан комуз үйрөнүүгө катышкам. Анда бизге бир комуз чертип берсеңиз. Макул. Анда сиздерге атама, апама деген ырдырдап берсем. Макул. Sen süyürüm apa, barasılım apam, ınağımsın, bağbanımsın ata, zor baktımsın ata, kamkorumsun atam, baylığımsın apa. Daima sen menen maktanamın apa. Men seni Mekke'ge yalvaramın apa. 5 sen barda 4 tarabım, bulağımsın ata. Bir gece tereyt aytkandarın ata. Men seni Mekke'ge yalvaramın ata. Bir gece teleyt aytkandarın çınarımsın ata. Ömür bergen maga, göңүл bölgön maga, Kuday bergen maga ay günümsün, kamkorlorumdan kubat berer maga. Apam menen atam, baylığımsın apa. Daima sen menen maktanamın apa. Men seni Mekke'ge yalvaramın apa. 5 sen barda 4 tarabım, bulağımsın apa. Men seni Mekke'ge yalvaramın ata. 5 sen barda 4 tarabım ata. Bir gece teleyt aytkandarın çınarımsın ata. Чоң рахмат. Устатыңыз ким? Кимден билим алып жатасыз? Мен устатым Бабаев Бөрүбай агай. Азыркы учурда 5 жыл окуп бүттүм. Азыр бүткөнүмө 3 жылдай болуп калды. Окууну бүткөнүмө. Комуздун кошосун ардай аласызбы? Бизге ырдап берсеңиз. Макул. Анда Элмирбек Иманалиевдин Булбулум мурун ырдап берсем силерге.
Кечте ар таңда боздоп сайрап, азгырып сезимди козгоп сайрап, бир булбул угуп келет күндө, биз жүрчүң алма бактой, болжоп сайрап. Ал кечтең көгүм калган, ар жактан алмадай сүйүм калган, ал сүйүм булбулга айланганго, ашыгын издеген ой, үрүл таңда. Баспай, булуктун неге мынчай, булбулум булбулум ай. Жаңшыйсың жаш булбул токтобогон, жашоодо жан бар бейбоздобогон, жашыймын көп эстеп ал күндөрдү, жаштыгым жаштыкаңи окшобогон. Сайрашың ал күндү эсте салып, санар каймал күндөр четте калып, булуккан булбулдай сени жоктоп, буйруксуз сүйүмдү ми жектеп алып. Баспай, булуктун неге мынчай, булбулум булбулум ай. Булуктун неге мынчай, булбулум булбулум ай. Чоң рахмат, аябай сонун ырдайт экенсиз. Кайсы сабак жакшы көрөсүз? Мен кыргыз тил адабият сабактарын жакшы көрөм. Ырларды көбүнчө Алкул Осмоновдун ырларын көркөм окуганды жакшы көрөм. Анда бизге Алкул Осмоновдун ырларынан көркөм айтып берсеңиз. Макул. Мен суу ичпейм таңдай катып турганда, мен нан жебейм алдан тайып турганда, музыкадай мага таттуу суусун жок. Берчи мага, жарым кашык музыка. Чоң рахмат. Бош убактыңызды эмне менен өткөрөсүз? Бош убактымда көбүнчө комуз менен ырдап, себеби комуз менен ырдаган негизи эле мен чарчаганда өтө жеңилдетет. Комуз менен ырдап турган өтө мен үчүн дарым дегендей сыяктуу да. Үй бүлөңүздө комуз черткендер барбы? Үй бүлөмдө комуз черткендерден мен бир тууган байкем чертет. Азыркы учурда ал шаарда музыкальный мектепте Бибисара Бейшеналиевада окуйт. Азыркы учурда клип тартып алектенип жатат. Келечекте ким болгуңуз келет? Эгерде башка кесиптин ээси болсоңуз, комуз чертүү талантыңызды таштап койбойсузбу? Мен өзүм ырчы болууну каалайм. Үй бүлөмдө ата-энем мен врач болуумду каалашат. Ошонун жыйынтыгында азыр врач болууну, мен да врач болом деп, биология, химия сабактарына көңүл буруп жатам. Бирок врач болгон учурда да ырчылыкты таштап койбойм. Маекебизди жыйынтыктар алдында өзүңүз жакшы көргөн бир күндү чертип берсеңиз. Макул, бирок азыр мен сиздерге көбүнчө ырчылыкка басым жасаганым үчүн ырда берсем. Айылыма барарымда аптыгып, атамды ойлоп көздөрүмдүн жаш чыгып, бал балактайм бар жогумду
бар жогумду унутуп, балалыгым келүүчүдөй бастырып. Алыңдайтып алыс жактан жел келет, көптөн берки көңүл мугун жазамбы, көздөрүнү өпкүм келет эркелеп, мен алыстан сагынганда атамды. Көздөрүнү өпкүм келет эркелеп, мен алыстан сагынганда атамды. Бактан булбул кырдан таңшып куулары, баягыдай күнүм батып чыгабы. Кар эгенин кару күчүн алдырбай, караны тоатам күлү турабы. Кар эгенин кару күчүн алдырбай, караны тоатам күлү турабы. Алыңдайтып алыс жактан жел келет, көптөн берки көңүл мугун жазамбы, көздөрүнү өпкүм келет эркелеп, мен алыстан сагынганда атамды. Көздөрүнү өпкүм келет эркелеп, мен алыстан сагынганда атамды. Сагындым атамды. Чоң рахмат. Биздин көрсөтүүбүздүн каармандары үчүн оюнубуз бар, анда кийинки бөлүккө өтсөк. Оюн Пилс рубрикасы башталды. Бул турмукта биз каармандар үчүн ташма даярдап койгонбуз. Ошол ташманы аткарууга туура келет. Анда мен оюндун шартын түшүндүрүп кетейин. Сизге 1 мүнөт убакыт берилет. Ошол убакыттын ичинде бир канча ырды ырдап жетишип калышыңыз керек. Сиз алгач бир ырды ырдап баштайсыз, мен башка дегенде башка ырга өтүп кете бересиз. Оюндун шарты түшүнүктүү болгон болсо, анда биз оюнубузду баштайбыз. Даярсызбы? Кеттик анда. Даярмын. Сергитип сезимдин канаттарын, сүйчүбүз алия дарактарын, сагынып аргасыз эстей берем, сан күндүн ажарын талашканын. Башка. Жамалың жаз күнүндөй нурун чачып. Башка. Апа, дайыма сиз менен мактанамын. Апа, мен сизди Меккеге албарамын. Апа, 5 сен барда 4 тарабым, булагымсың ата. Башка. Кечигип жылдардын бир жылдарында, кезиктим сүйотуң кумарыма. Сезимсиз ачылбаган бул сүйүмдү, сактадым өмүрүмдүн акырына. Башка. Сиз мага ушунчалык жагасыз да, көктөгү жылдыздардай жанасыз да. Экөөбүз бир болбойбуз аттең дүйнө, жүрөктө. Башка. Сагынчым өзүң жаным билесенму, мехрим сенде жаным сезесенму. Seni көргім келеді дүньода, яке өзімдікі дегім келеді. Тор қадам қолады етішке сенге, тор қадам қолады. Чоң рахмат, сиз биздин оюнубуздун теңүүчүсү болдуңуз. Биздин оюнга катышып бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Достор, Аида эжеге чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Силердин да өнөрүңөр болсо, бизге кат жолдоону унутпагыла. Биздин электрондук дарегебиз balakay@email.ru. Кийинки эфирден көрүшкөнчө. Көз ачып жумгуча бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келдик. Келерки жумадан ишемби жекшембисине жолукканча. Достор, Балакай көрсөтүүсүн кайрадан көрүшкөнчө аман тургула. Биздин көрсөтүүнү кайрадан көрүү үчүн Балакай YouTube каналына катталып, лайк басып унутпагыла. Көрүшкөнчө.